Текшерүүчү органдарды алыстан көргөн сатуучулар идиштерин жыйыштыра баштаса, бирөө унаасына отуруп качып кеткенге дагы жетишти. Май куюучу жайларда АИ 92 үлгүсүндөгү бензин 53-54 сом болсо, жол жээгинде желимидиштеги күйүүчү май 50 сомдон сатылууда. Албетте, чөнтөгү жука кардарлар арзанына качырышат. Бирок бул мыйзамсыз аракет. Уштерде bir 200 сом тапканды көрө албай атасыңар. Мамлекет не деген мамлекеттиңер айтпачы. Карапайым bir бакыш, bir 2 литр бензин сатып ошону көрө албай атасыңар. Не деген мамлекетпиз биз? Башка мамлекет жыргып атат. Казактар бензин алып чыгып сатып атат казак. Өзүнөн чыккан бензинин. Өзүбүздө кенедей bir 2 сом, 5 сом үчүн жашай албагандай эмнеге кыргыз болуп жашап жүрөбүз? Бул жолу кызматкерлер райондун төмөнкү зонасын текшерүүгө алышты. Жол боюнда соода кылгандарында өз чындыгы бар. Алардагы ишмердүүлүгү мыйзамсыз экенин жакшы билишет. Бирок тиричиликтин айынан бул кадамга аргасыз барып жатабыз дешет. Кайра келип жүктөп кетип эле ушу май саткандарды же до конца жаппады, токтотуп салбады. Же уруксат бербеди да. Ушулар эле кылып атат. Баягы бир машина 5 тонна машина жүктөп, май жүктөп кетишти. Музровоз килейге музровозго толтура жүктөштү, бакалашкалапчы. Сатып аткандарды бүт эле ойбоюна койбой, ушул жерден жүктөштү мына наркоюстан. Биз дагы айттык, жапсаңар толук жапкыла. Болбосо жана алып аткан акчаңарды актап тийишпегиле буларга. Жол кайгуул кызматкерлери тарабынан стихиялуу сатуунун алдын алуу боюнча бир нече жолу түшүндүрүү иштери жүргүзүлгөн. Бирок алгачкы эскертүүлөргө карабастан тартип бузгандар кайра эле өз ордуларына кайтып келишет. Ошол себептен мыйзам бузуулар боюнча протоколдор түзүлүп, сатылып жаткан 300 литрден ашык бензин алынды. Мына келип атам, эскертүү да берип атам, изятия да кылып кетип атам. Изятия кылып кетип атам. Мына келип алып мени коррупционерге чыгарып атат буларчы. Мен бензинди алып барып, өткөрөм якачы. Айыл өкмөттүн кампасында турат ал бензиндер. Биз сотко өткөрөбүз андан. Сот решение чыгарат. Алар келбей атат. Бизге данныйын бербейт. Биз данный алып, аларды сотко өткөрүп беришибиз керек туурабы? Анан ошоктон решение чыгат соттон. А булар келбей эле анан адам мойнуна коюп атпайбы? Сен куюп кеттиң анан, сен мындай кылдың. Мыйзамсыз соода кылгандар менен күрөш улана берет. Себеби мындай жайларда өрт коопсуздугу да сакталган эмес. Тиешелүү органдар жол боюнда стихиялуу түрдө бензин сатпоого чакырат. Автандил Бактыбеков, Жумой Исманалиев, СТВ.